Салам достор, MVC каналына жазылууну унутпаңыздар. Сиздер үчүн атайын жаңылыктар, кабарлар сиздер үчүн болмокчу. Андыктан бизден алыстабай чогуу болуңуздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Самара Каримова Кытай эл республикасынын 70 жылдык мааракесин майрамдоо иш-чарасына катышып, Кытай элинин ырын аткарып берди. Эки элдин маданиятына салым кошкондугу үчүн ардак грамотасы менен сыйланды. Кытай эл республикасынын 70 жылдык мааракесин майрамдоо иш-чарасына катыштым. Маданият достукка чакырат. Пекинге кетип калсам беме? Пекинге кетип калат окшойм концерт коюп. Тамаша, сүйүктүү мекеним Кыргызстан. Көп тилде ырдайм деген максатым бар. Эки элдин маданиятына салым кошту деп ардак грамота менен сыйлашты. Чоң рахмат, күтүүсүз болду. Кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал эжеөгө дуэт ырдадык деп жарыялады Самара Каримова. Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Курсан Асановдун уулу Мухаммед Али Асанов Оштон достук чек ара пост аркылуу Өзбекстанга чыгып кеткен. Бул тууралуу аскер прокурору Нуркамал Набиев Койташ окуясы боюнча комиссиянын кезектеги жыйынында билдирди. Алгач аны шектүү катары карап жатканбыз, бирок ага каршы көрсөтмөлөр, тийиштүү далилдер аныкталгандан кийин аны суракка аларда ал ушундай шартка барып качып кетип атат. Комиссия мүчөсү Исмаил Исаков ал окууга чыгып кетиши мүмкүнбү деген суроого кызыкты. Набиев анын окуп жатканы тууралуу маалымат жок экенин кошумчалады. Эске салсак, Курсан Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласына бергендиги айтылып келет. Далил буюмдар андан ары Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерине жеткирилиши үчүн берилгени башкы көзөмөл органы жарыялаган. Бул фактыга байланыштуу 22 жаштагы Мухаммед Али Асановду кылмышка шектүү катары сыртынан камакка алуу боюнча чечим чыгарып, 27 августта ага издөө жарыяланган. 13 августта премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган. Ага Ички иштер министрлигинин ички ийгиликтөө кызматы 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ишеничтен кеткени аныкталды деп чыгарган чечим себеп болгон. Булак Барометр KG. Суперинфо сайтынын элдик видео бөлүмүнө Анжелика концертте кучак толо гүл алды. Аны Марат Назарбеков тартууладыбы деген видео жүктөлдү. Анда көрүнүп тургандай, концерттин жүрүшүндө Анжелика ырдап бүткөн соң залдан Марат Назарбековго окшош адам кучак толо гүл көтөрүп чыгып, аны ырчыга тартуулап, кийин жүзүнөн өпкөн. Анжелика гүлдесте берген адамга рахмат айткан. Гүлдү алып баруучуга өткөрүп жатып оор экен дегенине Манас Алыкуловдун кымбат экен деп тамашалуу жоопту дароо узатканын угууга болот. Кийинчерээк ырчы ал гүлдү кармап түшкөн сүрөтүн сторис функциясына илди. Булак Суперинфо сайты. Кыргызстандын ырчы айымы Зере Асылбек сүйүнчү аттуу ыры менен кайрадан келди. Бул ыр анын туура 1 жыл мурун аябагандай жарылуу менен жарыяланган Кыз аттуу ырынын дебюттуу тасмасынан кийинки чыгармасы болду. Мында бир эле учурда бир нече персонаждар ойногон: улуу патриот, трансгендер, кыз, президент, молдо, балакай, сот, журналист. Ырчы айымдын айтымындай сюжет Кыргызстандагы 2025 жылга көз чаптырат. Эксперттер бул жылдары өлкөдө кризистин күч алуусун божомолдоп келишет. Бирок бул негизги себеп эмес. Бул жерде сюжет ар тараптуу болуп, ар кандай категориядагы адамдардын бири-бири менен талаш-тартыш, согуштары көрүнүп, күрөш бир нерсенин негизинде башталганы клиптин маңызын түзгөн. Клип жарыялаганда көп наразычылыктар, кызуу талкуулар болооруна мен даярмын. Бир гана клипте тартылган актерлор съемкадагы группалар үчүн аябай кооптонуп жатам. Бул адамдар жөн гана проект менен иштөөгө макулдугун берген адамдар. Мен аларга абдан ыраазымын. Бул адамдардын жеке коопсуздуктары боюнча кай бир кеңешимди берем, дейт ырчы айым Зере Асылбек. Эске салсак, Зере Асылбектин мындай форматтагы алгачкы клип эмес, мындан Дана 1 жыл мурун Кыз аттуу клиби жарыяланганда көптөгөн позитивдүү жана негативдүү сын пикирлер айтылып, калк арасында бир топ талаш-тартыштар менен коштолгон.